тоғыз департаментінің үстіне қарағанда бүт суағып отыр. Үйлерге бүтсін керек. Каракол шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүндөгү суу каптаган жер төлөө менен чырдактын кадрларынан кийин тургундар курулуштагы кемчиликтердин жаңы масштабтары менен бөлүшүүдө. Кадрлардан көрүнүп тургандай, жамгыр жаап жатканда суу жабык турган панорамалык терезелерден жана жаңы эле пайдаланууга берилген батирлердин ичиндеги дубалдардын кошулган жерлеринен атырылып кирип жатат. Суунун агымдары айнек пакеттер бойлоп терезенин алдындагы тактайлардан полго агып жатат. Мындан улам тургундар шашылыш түрдө ремонтту сактап калууга жана чүпүрөктөрдү төшөөгө мажбур болушууда. Бул кырдаал объекттеги фасаддык жана изоляциялык жумуштар өтө одоно мыйзам бузуулары менен аткарылганын, ал эми үйлөр сырттан келген нымдуулуктан таптакыр кургулбогонун айкын көрсөтүп турат. Болочок жаңы конуш ээлери миктен подрядчыларды сапатсыз аткарылган жумушту толугу менен кайрадан жасап чыгууга мажбурлоону талап кылышууда. Барда токмоктолгонун айткан кыз Ош Токулда тергөөнү талап кылган окуя катталды. Ош шаардык милициясы токмоктолгонун айтып, президенттен үй сураган 28 жаштагы кыздын окуя боюнча маалымат таратты. Маалыматка караганда курбу кыздар 19 майга караган түнү Энесай рестобарында спирт ичимдигин ичип 9000 карыз болуп калышкан. Бирок алар акчаны төлөбөстөн ызы-чуу салышкан. Мындан улам күзөтчүлөр курбуларды бардан чыгарып коюшкан. Арыздануучу рестобардын имаратынын алдындагы жолго жатып алган. Түнкү саат 3:20 ага бир кыз келген. Ал сүйлөп баштаганда жолдо жатканы аны тээп жиберген. Ага жооп кылган кыз арыздануучуну бетке тепкен. Мунун баары баштан аяк видео байкоого түшүп калган. Деген менен 28 жаштагы кыз милицияга күзөтчүлөр урганын айтып каралган. Текшерүү иши башталып, арыз ээси жана күбөлөр суракка алынышкан. Кызга карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Булак Суу Беркежи. Москвада 33 жаштагы кыргызстандык аял мыкачылык менен өлтүрүлдү. Россия Федерациясынын Москва боюнча тергөө комитети 33 жаштагы Айгерим аттуу кыргызстандыктын мыкачылык менен өлтүрүлүшү боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Аял Москвадагы ооруканада пол жуйгуч болуп иштеген жана эки мекендеш менен 2 бөлмөлүү батирди ижарага алган. Ал 8 майда байланышка чыкпай калган. Жоголгон аялдын эжеси 12 майда батирге барган. Бирок шектүү эч нерсе байкаган эмес. Үй бүлө 18 майда батирге кайтып келишкен. Тинтүү учурунда туугандары сөөктү дивандын буласынан табышкан. Кылмышкерлер жабырлануучу желин баштыктарга ороп, скотч менен чаптап, диванга катып койгон. Шектүү катары маркумдун 31 жаштагы кошунасы кармалды. Экинчи ижарачы 30 жаштагы кыргызстандык жаран 11-12 май аралыгында батирден шашылыш чыгып кеткен. Алдын ала тергөө маалыматтары боюнча эркек киши Казакстанга качып кеткен. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.
Gaz bul can toktoydu da 23'üne şeyin verin işte ama koyun. Şimdi cay versen yok üylörüz bari. Hoşa da. Bak toğum etajının üstüne karavaç güç suak otar. Üylerde güç su girir. Bak. Olma işte.